мен кыргызмын дегендерди кыргыз, сен кыргызсың, биз кыргызбыз деген даражага. Москвага келгенде биринчи максатым акча табыш болчу. Эми бардыгыбыз эле Москвага ошол максат менен келебиз. Ырыс алтын ынтымак. Москва шаарында 700 миңден ашык кыргыз жарандары бар. Убакыт өткөн сайын алар шаарга отурукташып калышууда. Эң эле коркунучтуусу, алардын бул жака келип чоңоюп жаткан балдары кыргыз тилин унутуп баратышса, бул жакта төрөлгөн нарестелер кыргыз тилин билбей чоңоюшууда. Эгерде мындай боло бере турган болсо, бул балдар өз тилин, өз мекенин билбеген орус болуп чоңоюшабы? Бактыбызга жараша жок, андай эмес. Мекендин келечеги үчүн күйгөн эже агайлар бул нерселерди алдын алып, тилибизди, дилибизди үйрөтүшүүдө. Анын 5 баласы болгон экен. Алар токойдон отун алып, аны базарга сатып жашашчу экен. 5 баласынын ынтымагы жоктугунан Тышкандарды тутасың. Атасы келип айтыптыр. Эчтеке болбойт. Эчтеке эмес. Мен сага тышкандарды карап берип турам. Анан кийин мурдуң өсөт. Көрсө муруттар мышыктарга эмне үчүн берилет экен? Жыртты сезгенге, алар муруттар менен чычканды сезип, босуп, анан кармап алып тамактанышат экен. Түшүндүңөрбү? Бул Москвага келгенде биринчи максатым акча табыш болчу. Эми бардыгыбыз эле Москвага ошол максат менен келебиз. Сыртта жүргөндө аябай мындай патриоттук сезим аябай күчөйт экен да. Аны кыргыз элиме эмне менен жардам кылам, кантип ушуларга кичине болсо да салым кошом деген ой кетти да. Анан элдей болуп мектеп салып бере алганга алым жетпейт, же болбосо садик ачып бергенге алым жетпейт, же болбосо бейбечаралыкка үй куруп бергенге алым жетпейт да. Кыргыз тилин бизде этникалык кыргыздардын балдары биякта төрөлүп чоңоюп калгандан кыргыз тилин билбейт да. Билмек түгүл саламатсызбы деген сөзгө жооп бере албайт. Саламатсыз Баязада, саламатсыз Баяз кыз. Кандай жаштасың? 5 жаштасың. Бул сөт өзүң таптыңбы? Кыш мезгилин тапсың. Кыш мезгилде сага жагабы? Ооба. Кышта коньки тебесиңер, чана тебесиңер, Көксө биздеп жүрөбүз, көктөр айтат сонун деп, көрбөсөк та сүйөбүз. Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга, жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Ырыс алтын ынтымак. Жаңы сөздөр бизге кыйын болуп атат, бирок биз жаттап атабыз. Биз билген сөздөр бизге оңой. Москва жергесинде 8 декабрдан баштап азыркы күндө келгиле кыргыз тилинде сүйлөйлү деген долбоор өз күчүнө кирип иштеп жатат. 50-60-100гө жакындап калган бөбөктөр менен саламдашканда саламатсыздарбы деген сөзгө жооп бере албаганына ушунчалык жүрөгүм тызылдап, өзүмө кыргыз тилчи болгонунанбы же кыргыздын
өзүмдүн улутумду сүйгөндөн бир аз өзүмдө өкүнүч пайда болгон. Өз улутун сүйүп биякта копол айтканда киргиз деп, мен киргизмин дегендерди кыргыз, сен кыргызсың, биз кыргызбыз деген даражага жеткизип, келли кыргыз тилинде сүйлөйлү деп жалпы аракетте иш алып барып жатабыз. Биздин элчиликтин алдында кыргыз тилин үйрөтүү группасы ачылып, топ ачылып, биздин неберелер ушул жерге келип окуп атат. Мына Роза эжеке жакшы сабак берип атат. Анткени булар Кыргызстанда дагы орус садик барышкан, орус бакчага. Бул жакка келип да орус тилинде окуп, кыргыз тилин унутпасын деп атайын. Ар бир ишембиде алып келип тилин, Кыргызстанды сүйүп, биздин мекенибиз Кыргызстан экендигин билип жүрсүн деп атайын алып келип